Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович, ошондой эле оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Жороев Абдыкадыр Абдалиевич маалымат бермекчи. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинен, ал эми мындан сырткары ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Ооруканадан айырып чыгарылды. Бишкек шаарынан 7 бейтап, Ош шаарынан 9, Ош областынан 2 бейтап, Жалал Абад областынан 1, Нарын областынан 29 бейтап айырып чыгышты. Анализдердин баарын чыгарды, баары отрицательный болду. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 1340 бейтап айыгып, сакайып ооруканадан чыгып кетишти. Бир сутка ичинде 2617 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлдү. Ошол тастыктоолордун жыйынтыгы менен деген өткөн сутканын ичинде COVID-19 инфекциясын жугузуп алган дагы жаңы 37 учуру табылып каттоого алынып жатат. Бишкек шаарында 14 учур, Ош шаарында 1, Ош областында 5 учур, Нарын областында 6, Чүй областында 7 учур, Баткен областында 1 учур жана Ыскөл областында дагы 3 учуру табылып чыкты. Ошол эле учурда, значит, 1936 учурга жетти. Жалпы ушу катталган, тастыкталган COVID-19 инфекциясынын учурлары Жалал Абад областында 163, Ош областында 231, Ош шаарында 212, Чүй областында 141, Бишкек шаарында 513, Баткен областында 31, Нарын областында 387, Ыскөл областында 18 учурга жетти. Жана чет жакта жүргөн биздин мекендештер келип атат. Алардын арасынан ошол обсервация шартында, үй карантин шарттарында дагы 240 учуру табылып, каттоого алынган. Мына бүгүнкү 37 учурга токтоло кетсек, ошол 37 учурдун 17 учуру 46% түзүп атат. Бул болсо ошо тыш жактан келген, сырттан алып келинген учурлар болуп табылды. 12 киши, бул 12 учуру деген жанагы контакт болгон, байланышта болгондордун арасында, медициналык көзөмөлдө тургандардын арасынан мына чыгып жатат. Ошол эле учурда жанагы источник инфекция деп жуга турган риск факторлору табылбай калган дагы бүгүн ушу 8 учуру туруп атат. Эпидемиологиялык иликтөөлөрдү улантып жатабыз. Бул маселе дагы өзүнчө туруп атат. Мына сырттан келгендердики ушу Москва шаарынан келгендердин ичинен 5 болду. Бул обсерваторда турган биздин жарандар болчу мекендештер. Оренбургтан келген дагы 7-өсүнөн чыгып атат. Бул көбүнесе бул жерде ПЦР анализден экинчи жолку, экинчи ирет алынып атканда табылып жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи анализ алып тастыктап аткандардан чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанакы кооптуу өлкө мамлекеттерден келип аткан биздин мекендештерди ошо биз узагыраак обсервация кармаганга мажбур болуп, мына да кайрадан текшерип атканда мына дагы эле ошол табылып чыгып, бул жанакындай кайра жалпы элге барганда коркунуч туудуруп калбасын деген эле иш чара болуп, мына бүгүнкү күнү ошо максаттарына жетип, экинчи анализ алганда дагы калгандарын таап чыгып,
ошо дарылоого алабыз буларды. Калган жарандар болсо үй карантиндерине чыгарылып, баягы жерлерине атайын уюштурулган транспорт менен жеткизилип, жергиликтүү бийликтин органдарына өткөзүлүп, ошол үй карантиндерине карайбыз. Мындан тышкары ошо терең кайгыруу менен жана туугандарына көңүл айтуу менен биз дагы 2 учур болуп калды. Бизде реанимация шартына кармалып келаткан дагы 2 бейтап өткөн суткада каза болуп калды. Бул Бишкек шаарынан ошо 1938 жылы төрөлгөн бизден бир аял киши ушул больницада дарыланып жаткан, ушул COVID-19 деп диагноз коюлуп, бирок өзүңүздөр билесиздер, 82-83-кө келип калган экен. Ошол сахарды, кант диабети жана гипертонический болезнь деп, очень высокого риска деп, ошо 3-чү степендеги коюлуп, ошон менен дарыланып жүргөн экен. Жүрөктө да оорулары бар экен, жүрөк оорулары. Бул киши болсо дагы ошол контакт катары, ошо кызы автомаш радиатор заводунда иштеп, ошол жерде бир контакт болуп, положительный болуп, дарыланып аткан экен. Ошо контакт болуп калып, бул кишинин баягы эски оорулары козголуп, COVID-19 жуккандан кийин ушу дарытты көтөрө албай мына оор абалга келип, бизден ооруканадан мына каза болуп калып атат. 30 майда ошо анализ берип, положительный результат деп, ошо атайы ачылган ооруканага жаткызылды эле. Ошол жерден бизден реанимациялык жана дарылоо иш-чараларга карабастан ошол жүрөгү токтоп калып, каза болуп калды. Экинчи учуру Ош шаарында катталып отурат. Бул жерде 1986 жылы туулган ошо аял киши эле. Ал жерде ошо биздин областтык ошол жерде ооруканада туруп аткан. Бул дагы ошол контакт болуп, ошол жерден контакт болуп келип, ошо бул дагы миелобластомный лейкоз деп, первая атака деп диагноз коюлган экен. Так орусча айта берейин, анткени лейкоз деп жана ак кан болуп, ошол жерде дарыланып жаткан. Ошол жерден жана COVID-19 жугузуп алгандан кийин контакт болуп, ошол контакттан оорусу күчөп, анан жанакындай бүт интенсивдүү түрдө дарылоого алынган эле, реанимацияда жатып, мына дарылангандан реанимациялык иш-чараларга карабастан бул жараныбызда кечээ күнү ошол каза болуп калды. Диагнозу болсо ошо COVID-19 деп коюлуп атат. Жанакындай өзүнүн бүт лейкоз осложнение берип, основной оорусу кабылдап кетип, мына бүгүнкү күнү бул бейтап болсо ошентип каза болуп калды. Туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Дарттын ушундай өтө оор жактары, оор маселелери болуп туруп атат. Мындан тышкары бүгүнкү күнү ушу биздин бейтапканаларда 574 бейтап бар. Оор абалда мына 12си туруп атат. Жандандыруу бөлүмүндө 3-ө, орточо оор абалдыкта 84 бейтап бар. Канат тарамдары калыбында 479 бейтап бар. Чыгарылганы 1340, каза болгондор 22. 8046 адам бүгүнкү күнү үй карантиндеринде кармалып, бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлдө туруп атат. Булар контакт болгон жактар. Бүгүнкү күндө республикадагы обсервацияда жаткан жалпы турган адамдардын жалпы саны 2032 болуп, бүгүнкү күнү көзөмөлгө алынып, лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп аткан учурубуз. Бул
эпидемиологиялык абалды теске салып көзөмөлдө катуу жүргүзүп аткандарын дагы бир жолу ушул жерде токтоло кетип атам. Бүгүнкү күндө ушу мына субъектилер, объект экономический өзүнүн экономикалык ишмердүүлүгүн жандандырып аткан учурлары мына жакынкы ушул күндөрдө бул билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлигинин ортосундагы чоң иштерди алып барып ошол жандандырып аткан объектилердин баарына тийиштүү алгоритмдерди иштеп берүү, ошол жерге коюла турган санитардык эпидемиологиялык талаптарды ошол жерге берген жанакы биздин рекомендацияларды иштеп чыгып аткан учурубуз. Мына бүгүнкү күнү бала бакчаларды иштетүү боюнча чоң суроолор да болуп келген. Ошол жерден мына атайын чоң жанакындай буйруктар жасалып чыкты. Бүгүнкү күндө деген ошол толук даярдык көрүү маселеси, ошо биздин балдарды ошо мындай бейгам шарттарда биз тарбиялоо жүргүзүшүбүз керек. Бул максатта ушу чоң иштер алып барылып атат. Мындан тышкары мына астыда келе жаткан жана ОРТ экзамендер бар. Буга дагы мына бүгүнкү күнү деген биздин вице-премьер министрдин астына алдында ошо чоң отурумдар өтүп атат. Бул боюнча дагы чоң иш чараларды пландап бүгүнкү күнү алгоритмдер бекип, ошого тийиштүү жанакындай режимдердин баары каралды. Буга дагы ошо даярдык катуу жүрүп аткан кези, анткени ошо ОРТда чогула турган бир нече миң биздин мектеп бүтүрүүчүлөрдүн баары келет. Ошол дагы ушу коронавирус инфекциясынын арасында деген чыгып кетпесин деп чоң аракеттерди көрүп атабыз. Мына угуп атасыздар, ошо авиа каттамдарда жандандыруу иретинде чоң иштер жүрүп аткан кези, ошо 5-нен 6-сынан ошо Ош Бишкек авиа каттамдары дагы ишке кире турган болуп атат. Мынакей ага дагы ошол атайын алгоритмдерди иштеп чыгып, убактылуу санитардык эрежелердин баарын тактап берип, мына бүгүнкү күнү ушундай иштерди алып барып атабыз. Мындан тышкары шаар аралыкта жер каттамдардагы жандандыруу алдында турат. Ага дагы ошо тийиштүү шарт эрежелердин баарын иштеп чыгып, бүгүнкү күнү даярдыктарды көрүп, жанакындай иштерди кылып атабыз. Биздин дарылоо уюмдарыбыз, биздин дарылоо мекемелерибиздин баары дагы ушу биринен баштап баягы пландуу түрдөгү прием жүргүзө баштады. Мына оорулар да келип атат. Бардыгын деген жанакындай кабыл алып, бүгүнкү күнү дагы бир баса белгилей кетейин. Ошо бир аз чочулап, ушу ПЦР анализди талап кылып аткан учурлар да бар болчу. Бирок саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бүгүнкү күнү деген ошондо көрсөтмө берилди. Справка ПЦРди жүргүзүүгө деген азырынча жанакындай шарт деле жок, ага деле мындай показания деле жок. Ошон үчүн жана эпид показания менен болгон жерден биз ПЦРни өзүбүз алабыз. Контакт болуп калса же болбосо бир очоктор бар аймактардан болгон болсо, анда муну текшеребиз. Болбосо деген жанакындай дарыгерлерден, жергиликтүү дарыгерлерден эле ошол жерден справкасын алып, бул контактта болгон жок эле, же болбосо оорулардын арасында жок деген справка менен келип дарылоого келе берсе болот. Бүгүнкү күнү дагы бир маселебиз бар, ошол подворный обход деп үймө үй кыдырып жана элдин арасында ошол бир аз этибарга албай, же болбосо оорунун белгилери бар болуп, ошол үйүндө туруп калган адамдар жокпу, маалыматтар кандай болуп атат деп, баягы участок менен биздин дарыгерлер кыдырып, бир аз элди дагы текшерип карап аткан учуру маалымат чогултуп атышат. Бул телефон менен да маалымат чогултуп атат, же болбосо кыдырып чыгып, ошол ондогон миң адамдарды мына бүгүнкү күнү ошол сурамжылоо менен, же болбосо баарлашып, опрос жасап, ушундай иштер болуп атат. Буга дагы туура мамиле жасаңыздар. Эгерде бир кандайдыр бир оорунун белгилери болуп калса, түзмө-түз ушул
атайын деген маалымат берүү каналдарын колдонуш керек. 118-ге чалып туруп эле биз мондай бир признак болду эле десе, ошол толук бул система ишке кирген. Ошол сиздер чалып кала турган болсоңуздар, ал жерге атайын мобилдүү группа барып, ал акыбалыңарды текшерип көрүп, мындай эмне кандай алгоритм менен иш алып барылат, ошол жерде чечилет. Дагы бир маселе, бүгүнкү күндө ошол белгилери жок болуп аткан учур, бирок жугузуп алгандыгы белгилүү болуп аткан бир шарттар бар. Биз таап алганда ошол суроо берип атат да, ошол ордунун белгиси жок болсо, анан бул атайын больницага алып келип эле ошол жерде больница шартында карап, ошончо чыгымдарга туш болуп ушундай кылып атасыңар деп мындай бир суроолорду берип атат. Ошо үйгө эле чыгарбайсыздарбы деп. Бир маселеси ушул ордунун белгиси жок болгону менен бул учурларда деген вирусту алып жүрүү, вирусту кеңири таркатуу мүмкүнчүлүгү өтө бийик болот. Ошон үчүн биз ушул тартипти бекем кармап келатабыз. Бизден бейтапкананын шартында кармап, ошол толугу менен вирустан арылып кеткенден кийин анан гана жанакындай элге кошуп үйлөрүнө, үй карантиндерине чыгарып берип атабыз. Анткени булар эң коркунучтуусу ошол оорунун белгиси жок жүрүп алып, вирус таратканда болуп саналат. Анткени үйүнө барганда эле түзмө-түз ата-энеси бар болот. Ал жерде эң коркунучтуу биздин эң аяр жанакы катмарыбыз болуп эсептелинет. Ошол балдар да бар ал жерде. Жана кошуна колоң дегендер, туугандардын баары келип, мына өзгөчө четтен келип аткандардын баарын обсервацияга кармап, ошол жерде көзөмөлгө алып атканыбыздын себеби ошол. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мына ушул симптомдору жок, белгисиз оорунун белгиси чыга электердин баарын кармап, экиден сыйра жанакындай ПЦР анализдерден жүргүзүп, баарын ушу катуу көзөмөлгө алган себебибиз да ошол. Дагы бир маселе, ошо бүгүнкү күндө жанакындай спорт машыктыруучу залдар боюнча контактный түрлөрү бар болуп атат. Мына ошолорго деген азырынча деген чектөөлөр алына элек, анткени деген ал жерде элдер чогулуп калып атат, өтө тыгыз контакттар болот. Ошон үчүн деген бул коронавирус тарап кете турган шарттар деген тобокелчилик өтө бийик деп, мына бүгүнкү күнү ушул маселе ачык боюнча туруп атат. Буга өзгөчө бир жанакындай бир разрешение менен, өзгөчө буйрук менен уруксат берилет. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселе жабык боюнча турат. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 5 июня 2020 года. За последние сутки из стационаров выписано 48 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В Бишкеке 7 пациентов выписано, в городе уж 9, в Волжской области 2, в Джалабадской области 1 и в Нарынской области 29 пациентов выписано. Результаты лабораторных анализов у всех отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровлением по стране 1340 пациентов. Проведено 2617 лабораторных анализов за прошедшие сутки. И в результате этих исследований выявлено еще 37 новых случаев подтверждения коронавирусной инфекции. В Бишкеке 14 случаев, в городе Ош 1 случай, в Волжской области 5 случаев, в Нарынской области 6 случаев, в Чуйской области 7, в Баткенской области 1 случай, в Высокуйской области 3 случая. Из числа вновь подтвержденных случаев 17 случаев приходится на завозные случаи. В основном прибыли из Российской Федерации, это 46%. Имели контакт с ранее подтвержденными случаями 12 человек, 32%. И на сегодня мы имеем 8 случаев, когда источник инфекции не установлен. Эпидемиологические расследования в данных случаях продолжаются. Из числа прибывших 5 человек прибыли из Москвы, из Оренбурга 7 человек.
Все они находятся на обсервации, и на повторных лабораторных тестах были выявлены случаи заражения COVID-19. Таким образом, тот алгоритм, который мы придерживаемся, что прибывшие из неблагополучных стран мы держим в обсерваторах до получения повторных результатов ПЦР-анализов. И вот этот алгоритм сработал. На сегодня 12 человек, которые были в обсерваторах, у них выявлен факт заражения COVID-19. Кроме того, 5 случаев зарегистрировано среди дальнобойщиков. Мы уже об этом постоянно говорим, что это группа риска, которая на сегодня у нас могут создать проблемы, поэтому за ними особый такой алгоритм работает. Мы на въезде обязательно проверяем на ПЦР-тесты. Все водители-дальнобойщики, они обязаны пройти этот тест. Кроме того, при получении даже отрицательных результатов наши водители-дальнобойщики должны находиться еще 14 дней под домашним карантином, и только после повторного анализа мы можем их допустить к дальнейшей своей работе. Однако, с учетом того, что требуется зеленый коридор и есть международные перевозки, если это двусторонние пункты перехода, если с соседним Казахстаном проезда, на сегодня мы предложили алгоритм. Один результат ПЦР-анализа может действовать в течение 7 дней. Поэтому, чтобы каждый день им не проводить такие тесты, мы решили выдавать такие справки для того, чтобы облегчить проезд через пункты пропуска. А в остальных случаях все водители проходят ПЦР-анализы, им приходится дожидаться там на пункте пропуска до получения отрицательных результатов ПЦР-анализов. Кроме того, Министерство транспорта обеспечивает такое сопровождение через мобильное приложение. И таким образом установлен такой жесткий контроль за передвижением больших грузных автомобилей для того, чтобы исключить занос инфекции в нашу страну. Таким образом, в Кыргызстане зарегистрировано 1936 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из этого числа на Джалабадскую область приходится 163 случая, в Волжской области 231, в городе Ош 212, в Чуйской области 141 случая, в Бишкеке 513, в Баткенской области 31 случай, в Нарынской области 387, в Висыкуйской области 18, среди прибывших наших сограждан из других стран 240 случаев, которые на сегодня зарегистрированы, и мы ведем такое медицинское наблюдение. С большим сожалением и выражением соболезнования родственникам мы сегодня извещаем, что у нас за прошедшие сутки 2 случая смерти от коронавирусной инфекции. В Бишкеке у нас умерла пациентка 1938 года рождения. Она была госпитализирована 31 мая в инфекционный стационар. Здесь по анализу, по эпиданамнезу, она была в контакте с дочерью своей, которая работала на одном из предприятий, где был зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Заразилась получается, от дочери, у которой 29-го был выявлен COVID-19.
И в качестве контактной данной вот умершая наша пациентка была обследована на коронавирусной инфекции, и у нее нашли этот вирус, и она была госпитализирована в специализированном отделении. Однако долгие годы она страдала сахарным диабетом и гипертонией. И при поступлении в больницу состояние было тяжелое, постепенно полиорганные поражения проявились, и несмотря на лечебные и реанимационные мероприятия, эта больная она умерла. Вот. Второй случай зарегистрирован в городе Ош, в Ошской областной больнице. Больная 1983 года рождения, получала лечение по поводу миелобластозного лейкоза. Это сам по себе очень тяжелый был диагноз. Это лейкоз, первая атака высокого риска была. Вот. И 30 мая она находилась в больнице с 22 мая. 30 мая была обследована как контактная с заразным случаем COVID-19. В результате у нее был подтвержден COVID-19. 31 мая была переведена в инфекционное отделение. Вот. И 4 буквально июня осложнились основные диагнозы. У нее проявилась двухсторонняя пневмония, острый респираторный синдром, дыхательная недостаточность, септический шок произошел, вот, острый миелобластозный бластный лейкоз. Вот, и несмотря на реанимационные и лечебные мероприятия, данная больная скончалась. Еще раз выражаем родственникам и близким соболезнования. Вот. Далее у нас в стационарах на сегодня находится 574 пациента, в тяжелом состоянии 12, в реанимации 3 больных, в средней тяжести 84 случая у нас, и в удовлетворительном состоянии 478. Выписано из всего количества 1340, умерших 22 на сегодня. 8046 человек находятся под домашним карантином, под медицинским наблюдением. И в обсервациях находится 2132 человека. На сегодня вот такая статистическая информация. И хотел бы добавить несколько слов о наших проводимых противоэпидемических мероприятиях и о наших действиях при условиях возобновления экономической деятельности, при возобновлении работы объектов и субъектов предпринимательства. На сегодня стоял вопрос возобновления работы детских садов. На сегодня решение принято, детские сады будут возобновлять свою деятельность, соответственно, чтобы обеспечить безопасные условия содержания, предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди детей. Предпринимаются совместные с Минобразованием и Министерством здравоохранения меры, предпринимаются усилия по разработке нормативных документов. Вот разработан совместный приказ, где утверждены рекомендации, где утверждены руководства для воспитателей, а также алгоритм действий по предупреждению коронавирусной инфекции. Эти документы уже разработаны, разосланы для исполнителей. Кроме того, на сегодня у нас вот стоит вопрос о безопасной организации общереспубликанского тестирования для выпускников школ. Здесь также под руководством вице-премьер-министра проводятся заседания, идет подготовительная работа. Также уже разработаны алгоритмы действий, как можно это сделать, чтобы предотвратить случаи
распространения коронавирусной инфекции среди выпускников. Кроме того, у нас возобновляется внутреннее авиасообщение, и для того, чтобы также обеспечить безопасные условия для перелета, предотвратить межрегиональный занос инфекции, тоже разработаны алгоритмы действий, и все заинтересованные службы в этом, они подключены к деятельности. Также сейчас стоит вопрос о возобновлении пригородных маршрутов, возможно, и межрегиональных сообщений. Поэтому для того, чтобы быть готовым к данным решениям, подготовлено также разрабатываются алгоритмы действий, каким образом можно будет осуществлять безопасные перевозки пассажиров. Несколько слов по лечебным, по организациям здравоохранения. С 1 числа практически проводится плановый прием. В штатном режиме наши организации здравоохранения работают. И несколько моментов, которые взбудоражили общество, так скажем. Из-за беспокойства, что может случиться занос в больничное учреждение, были затребованы справки о том, чтобы провести ПЦР-исследование. На сегодня вынесено служебное распоряжение, чтобы этих справок пока не требовали, но там нужна будет другая справка от лечащего врача, что данные больные, данный ребенок, в частности, не был в числе контактных, не был в числе заболевших, переболевших или же с очаговой территории. По эпидпоказаниям ПЦР-исследования мы проведем, и при необходимости эти исследования будут проведены. На сегодня организованы подворные обходы, есть такое указание у нас. Эти подворные обходы наши медицинские работники, они в штатном режиме проводят, но на сегодня была поставлена задача на предмет выявления лихорадящих, возможно, с какими-то легкими формами проявления болезней, или же могут иногда не обращать внимания на такие вещи. Поэтому идут такие обходы, идут опросы и по телефонам, и в момент выхода на участки. Поэтому к этому надо с пониманием отнестись. Скрывать болезнь, оно всегда оборачивается нехорошими проявлениями. Поэтому я хочу призвать еще раз обращаться и использовать каналы связи. 118. Можно проконсультироваться, быстро получить консультативную помощь, рекомендации. При необходимости может приехать бригада специалистов, осмотреть, посоветовать и принять решение о дальнейшем лечении или же профилактических мероприятиях. Особо хочу остановиться на бессимптомном течении этой болезни. Около 70% протекает бессимптомно, и иногда возникают вопросы, а зачем их держать в больнице, зачем их изолировать и так далее. Это самый опасный здесь фактор, потому что бессимптомное носительство или бессимптомное течение, эти лица являются очень, так скажем, источниками инфекции и представляют опасность для очень многих людей, потому что при нарушениях принципов домашнего карантина или при нарушении принципов обсервации они могут послужить источником массового распространения. Поэтому нами предпринимаются эти меры, даже при обнаружении бессимптомных форм, легких форм, они все госпитализируются, находятся под врачебным контролем. После повторных двухкратных анализов мы отпускаем их под домашний карантин, для того, чтобы за ними еще дальше проводить медицинское наблюдение, для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Здесь в момент восстановления экономической деятельности задают нам вопросы представители или организаторы тренировочных залов, контактных видов спорта.
тренажеров. Пока что решение о разрешении на их продолжение деятельности пока нет, потому что в этих условиях не исключается скопление людей, а также очень близкие контакты будут в этих моментах, и есть риск там заразиться коронавирусной инфекцией. Эти факторы не снимаются, поэтому пока разрешение на такую деятельность пока у нас не принято. На сегодня такая у меня информация. Спасибо за внимание. И я, наверное, передам микрофон своему коллеге Джураеву Абдыкадыр Абдалиевичу. Спасибо, Нурболот Төлөшевич. Абдыкадыр Абдалиевич, эми сөз сизде. Бизге ушул бет кап тагынуу тартиби жана зарылдыгы жана ошондой эле башка милдеттүү түрдө сактала турчу санитардык эпидемиологиялык талаптар жана эрежелер тууралуу айтып берсеңиз. Кутмаңыз урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угуучулар. Чындыгында бүгүнкү актуалдуу маселелердин бири болуп туруп, бул бүгүнкү күндө иштелип чыккан жогоруда айтыла кетти. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды кандай түрдө такталышы, жасалышы жана сакталышы жөнүндө көп маселелер көтөрүлүп атат. Нурболот Төлөшевич айта кетти, бүгүнкү күндө бир топ иш-чаралар иштелип чыгып, иштердин баары жүрүп атат. Анын ичинде эң эле көп бүгүнкү күндө жарандардын көтөрүлгөн маселеси бул бет кап маселеси. Бет кап маселеси бүгүнкү күндө бир гана Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү алдыңкы бир алдын алуу жана ооруну таратпоо чараларынын бири болуп эсептелип келет. Бул чара көпчүлүк өлкөлөрдө арта кетейин, Япония, Чехия, Польша өлкөлөрүндө дагы бул негизги чаралардын бири болуп эсептелип келет. Басымды айта кете турган болсок, Чехия өлкөлөрүндө бет каптын эрежесин бузуу шартына карата жарандарга өтө чоң суммадагы айып каражаттар бүгүнкү күндө колдонуп келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз дагы байкап атабыз, ар кандай талаптардын баарын, ар бир мына жеке менчик ишканалардын баары бүгүнкү күндө өзүнүн иш мердүүлүгүн улантып келе атышат. Жаңы ишканалар өзүнүн ишин улантуунун алдында, ошон үчүн бүгүнкү күндө өкмөт тараптан санитардык эпидемиологиялык талаптардын баары бүгүнкү күндө иштелип чыккан. Ошонун ичинен эң негизгилердин бири болуп бул бет кап маселеси болуп келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз күнүгө мониторинг жасап атабыз. Ар кандай маселе болуп атат. Кээ бир учурларда ушул бет кап маселеси сакталбай калган учурлар сакталып келет да. Бет кап бул негизги иш-чаралардын бири деп мен айтып кетип атам. Сөз түрдө булар бет каптын бардыгы бүгүнкү күндө шарт катарында бүгүнкү күндө тагылыш керек. Бет кап көпчүлүк учурларда бул оорунун жугууга жана бул оорунун тароосуна бүгүнкү күндө бөгөт коет. Ошондуктан мен жарандардан сурап кетет болчумун. Бет капты сөз түрдө тагынуу шартын бул кармоо, бүгүнкү күндө бул бет капты талап кылуу, бул жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан дагы бул маселе боюнча ар кандай көзөмөлдөө жана бүгүнкү күндөгү иш-чаралар бүгүнкү күндө улантылат. Бүгүнкү күндө айта кетчү болсом, ар бир жумушун ишмердүүлүгүн уланта турган ишканалардын баарына тиешелүү ийкимдүү түрдө жасалуучу иш-чаралардын бардыгы ошол жогоруда айтылган өкмөттүн токтомунун негизинде алгоритмдер иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө ошол алгоритмдердин негизинде бүгүнкү күндө ар бир ишкана бул өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барууга бүгүнкү күндө тийиштүү. Маска жөнүндө ар кандай маселе көтөргөндөрдүн көңүлүн бурат элем. Сөз түрдө бул масканы өз ирети менен колдонуу, ар бир шарттардын бардыгын ошол ишкананын жетекчиликтердин бардыгы, бул эрежелердин бардыгын ошол иштеп турган кишилердин баарына жеткирүү булардын ар бир милдетинин бири болуп эсептелип келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бир ишканага жергиликтүү санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан тиешелүү санитардык көрсөтмөлөр жана иш-чаралар бүгүнкү күндө сунушталып келет. Ошол сунушталган иш-чаралардын бардыгын бүгүнкү күндө аткарып келүү бүгүнкү күндө өзгөчө мааниге ээ.
Эми бүгүнкү күндө бир топ иш-чаралар алда турат. Бүгүнкү күндө бул иш-чараларды улантуу үстүндө бүгүнкү күндө дагы биз иштеп келатабыз. Бул иш-чаралар бүгүнкү күндө улантылат деген көп иш тапшырмалар бүгүнкү күндө бар. Рахмат, Абдыкадыр Абдалиевич. Ушул маселеге да бир аз кайра токтоло кетсек, бет кап тагынуу маселеси бүгүнкү күндө дагы эле өтө курч мааниге ээ болот. Анткени деген мына статистикага токтолуп кетип атабыз. Мына бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарында да бар, жана башка чоң шаарлардын ичинде жанагы жууп калган шарттары белгиси боюнча калып аткан учурлар да бар эмеспи? Мына ошол шартта көчөдө жүргөндө ошол өтө кооптуу жагдай туулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушу бет кап менен ошо бет капты тагынып, балдарга да ошо бет каптарды тагып, ушул бир тартипке көнө турган бир күн бар да. Анткени деген ошо эпидемиологиялык абалды эске алып туруш керек дайыма. Мына канчадан контактлар болуп атат. Мына бүгүнкү күнү 8000ден ашык адам ошо биздин үй карантиндерине туруп атат. Ошол жерде дагы ошол үй карантин шарттарын бузуп коюп, бир 120дай адам ошо айып тагылып атат бүгүнкү күндө. Ал жерде жана мобилдик тиркемелер бар болчу, ошонун иши менен болуп атат. Мындан тышкары көчөгө чыгып, жанакы контакт болуп калып атат. Контакт болгону деген так билинип атат. Ушул коронавирустун эпидемиясы башталгандан бери 123 000 адамды ошол үй карантиндерине кармап, бекитип, медициналык көзөмөлдө жүргүздүк да. Бул деген өтө көп болуп атат. Ошончо контактный адамдарды мына ушу көзөмөлгө алып, бүгүнкү күнү ошолорду убагында эпидемияга каршы иш-чараларды алып келип, уюштуруп, тейлеп берип, мынакей ушундай чоң иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күнү баарыңыздар дагы ошо бизден айтып аткан кеп кеңештерге дагы кулак салып, ошо биз айткандарды аткарышыңар бул абзел болуп турган кези. Анткени деген бүгүнкү күнү өтө эле бош алып жүрүп атасыздар өзүңүздөрдү. Маска кийбей атасыңар, көчөдө жүрүп атасыздар. Мындай айтканда тартипти деген бир аз солгундатып жиберип атасыздар. Анан эле жалаң эле жанакындай айып тагып, же болбосо бир наказание менен иштегенибиз туура эмес. Ошон үчүн деген өзүңүздөр да бир эске алып коюңуздар. Анткени контакттар аябай көп болуп атат. Бул оору деген аябай контакт, жанагы жуга турган потенциалы өтө бийик деп айтканыбыз бекеринен эмес да. Мына бир эле учурда деген ушу 20дан 30дан киши жугузуп алып атат, бир эле адамдан. Мынакей могу учурлардан деле көрүп атасыздар да, мына өткөн суткада мына каза болуп калгандар. Экөө тең контакты болгон, прямой контакт. Ошол үй шартында деле ошол жанакындай эпидемияга шарт лайык эпидемияга каршы иш-чараларды да жүргүзүш керек эле. Ошол жерде өздүк гигиенаны сакташ керек болчу. Ушул моменттер деген кандайдыр бир деңгээлде жасалбай калып, ушуга алып келип атканы мына биз адис катары деген айтып кетерлик. Контакттарына заводдо иштеген ал жерден дагы ошондой болуп атат. Биздин медицина кызматкерлеринин арасынан да мына көрүп атасыздар кандай учурлар кетип атат. Бирок ал жерде деле ошо контакт болуп, ошо этибарга албай койгон учурлар бар. Мына башка биздин күч органдардын арасында дагы ушу 20дан 30дан болуп кетип атат. Бир контакт болгондо ушундай кеңири тарап кете турган оору болуп атат. Мына коомдук транспортты деген дагы кое берип, мына ишин алып барып атат. Ал жерден дагы өтө чебердеш керек. Бет капты мына ошон үчүн кийип, жакын бирибизге өтө жакын туруп атканда деген бул бет каптагы аябай керектүү нерсе болуп калган учур. Ошол эле учурда антисептиктер болуш керек. Дайыма ошого дагы мындай көңүл бурбай койгон болбойт. Дагы бир жолу ошончо сиздерди чакырып кетебиз. Ошо адистер берген кеңештер бул бекеринен эмес. Анткени биз эл аралык жанакы тажрыйбанын баарын карап, бүгүнкү күнү ошо тикирей ошол жерде талыкпай окуп, кайра ошону үйрөнүп аткан учурубуз. Ошон үчүн бизге да жардамчы болуп, ушул биз айтып аткандарга да бир макул болуп, ошо бир тартипти сактап келсек деп дагы бир жолу чакырып кетер элем. Рахмат. Өзгөчө коомдук транспорттордо, коомдук жерлерде маска тагуу эрежелерин колдоп келсек. Себеби
биз байкап атабыз, канчалык жүргөнүнө карабастан бүгүнкү күндө ушул маселеге көп көңүл бурбай келебиз да. Ошон үчүн мына биз байкагандай чындыгында бардык органдардын басымдуу бөлүгү ошол эрежени сактабай, өздөрүн ушу илдетке чалдыктырып келишет. Рахмат. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы завершаем брифинг пресс-центра Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировали заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усенбаев Нурбулат Тулешевич, а также директор департамента профилактики заболеваний и государственного санитарного эпидемиологического надзора Джуроев Абдыкадыр Абдалиевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.